Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сүлүктүдө Исхак Разаковдун айкели орнотулду. Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун айкели Баткендин Сүлүктү шаарынын Борбордук аянтында орнотулду. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Айкел шаар тургундарынын каржылык колдоосу менен тургузулган, ага жалпы 400 000 сом жумшалган. Анын 250 000 сомун шаардын 50 жаштагы тургундары, 150 000 сомун шаардын башка демөөрчүлөрү чогултуп берген. Ал эми айкелди жергиликтүү скульптор Сайпидин Кушматов жасаган. Айкелдин ачылыш аземинде облус башчысынын орун басары Тимур Мадаяров Сайпидин Кушмаматовго облус башчысынын сыйлыгын тапшырып, бул демилгени колдоого алып, каржылык колдоо көрсөткөн шаардын тургундарына ыраазычылык билдирген. Иш-чарада сөз сүйлөгөн жетекчилер шаар тургундарынын бул аракетин мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун өмүр таржымалын, эмгек жолун, инсандык асыл сапаттарын келечек муунга жеткирүүгө зор өбөлгө болоорун белгилешти деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Көкбөрү Казакстанда өтө турган көчмөндөр оюндарынын программасына кирди. Көкбөрү Казакстанда өтө турган 5-чи көчмөндөр оюндарынын программасына киргизилди. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Рамис Жунусалиев билдирди. Анын айтымында маселе Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон апрелдеги иш сапарында чечилген. Эми коңшу өлкөдө өтө турган иш-чарага Кыргызстан Көкбөрү жана Көкпар боюнча 2 курама команда даярдап барат. Буга чейин Көкбөрү көчмөндөр оюндарынын тизмесине кирбей калганы айтылган. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын жүрүшү менен таанышуу үчүн Астанага барган делегация аталган оюндары тизмеге киргизүү зарылдыгын белгилеп, Кыргызстан Көкбөрү Көкпар боюнча 2 курама команда алып келүүгө даяр экендигин билдирген. Сүттүн баасына 40 сомдук чек койгон токтомду аткаруунун мөөнөтү артка жылдырылды. Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин мүчөлөрү өкмөт парламенттин сүттүн сатып алуу баасын жөнгө салуу жөнүндө токтомун аткарбаганын сынга алып, аны жүзөгө ашуунун мөөнөтүн артка жылдырды. Тиешелүү чечим комитеттин 27-майдагы отурумунда кабыл алынды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев токтомду аткарууга 1 жыл убакыт берилсе деле аны аткаруу мүмкүн эмес экенин, бул рынокко кийлигишүү экенин айтты. Токтомдун демилгечиси депутат Акылбек Түмөнбаев токтомду аткарууну талап кылып, берилген мөөнөт бүткөн соң депутаттар өкмөттөн кайрадан отчет сурай турганын кеп кылды. Ал сүттүн кышкы жана жайкы эки түрдүү баасын иштеп чыгууну сунуштап, муну үчүн жумушчу топ түзүү керектигин билдирди. Комитеттин төрагасы депутат Аманкан Кенжебаев чечимди депутаттарга добушка коюп жатып, токтомду аткаруунун так мөөнөтүн атаган жок. Жыйынга катышкан эл өкүлдөрү чечимдер дээрлик бир добуштан колдоду. Мунун алдында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев токтом долбоорун аткаруу боюнча учкай маалымат берип, эгерде чийки сүттүн баасына 40 сомдук төмөнкү чек коюлса, анда кайра иштетилген сүттүн баасы 11%, каймактын баасы 50%-га чейин кымбаттап кетерин айткан. Ал ошондой эле чийки сүт социалдык маанилүү товарлардын тизмесине кирбей турганын белгилеп, мыйзамга ылайык өкмөт анын наркына чек кое албай турганын белгиледи. Эл өкүлү Түмөнбаев баштаган депутаттар тобу сүттүн сатып алуу бааларын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоорун 1 жыл мурда иштеп чыгып, 2023-жылдын 13-апрелинде коомдук талкууга чыгарган. Былтыр 29-июнда Жогорку Кеңеш аны 3 окуудан колдоп берген. Ошол эле жылдын сентябрында мыйзам долбооруна президент Садыр Жапаров каршы пикирин билдирип, артка кайтарганы маалым болгон. Кийин мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу топ түзүлгөнү да кабарланган. Жарым жылдан кийин депутаттардын демилгеси мыйзам катары эмес, токтом катары парламентке кайрылып келген. 14-мартта кабыл алынган токтомдо чийки сүттүн 1 литринин баасы 40 сомдон кем болбосун деп бекитилген. Маалыматтарга ылайык, ушул тапта сүттүн баасы аймактарда 24-30-40 сомдон болуп жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 1 жылдык сүт өндүрүү болжол менен 1,16-1,18 миллион тоннаны түзөт. Анын 2,5% гана өнөр жайлык кайра иштетүүгө кетет. Өлкөдө чийки сүттүн 98% ашыгы калктын жеке чарбаларында өндүрүлөт. Алар чийки затты майда дүң сатуучулар аркылуу кайра иштетүүчүлөргө же болбосо заводдордун өзүнө түз эле сатышат.
Аксыда суу ташкыны каптаган үйлөр тазаланды. Жалал Абад облусунда Аксы районунун Каракамыш айылында катталган кырсыктын кесепетин жоюуга тартылган күч каражаттардын жардамында 56 турак үйдүн короо жайы тазаланып бүттү. Бул тууралуу Өзгө Чыгырдалдар министрлиги кабарлады. Аталган жердеги үйлөрдүн короолоруна, жер түлөсүнө жана ичине 26 майда суу ташкыны кирип, 3 мал сарай урап калган. Буга байланыштуу райондун аймагында 26 майдан тарта Өзгө Чыгырдал режими киргизилген. Мындан сырткары ушул эле райондун Сары Челек айыл өкмөтүнүн Аркыт айылындагы Каражыгач Сары Челек автожолунун болжол менен 2,5 чакырым аралыгы Сарай Сай сайынан түшкөн сел суулары сайдан ашып 500 метр аралыкта ички чарбалык автожолун каптаган. Мында суу жууп кеткен тилкелер калыбына келтирилип, жол каттамында унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө. Окуя болгон жерге Өзгө Чыгырдалдар министринин орун басары Эделбек Кулмаматов барып, кооптулукту алдын алуу үчүн тиешелүү тапшырмаларды койду. Кыргызстанда быйылкы жаз жаанчыл болуп, бир катар облустарда, аймактарда сел жүрүп, дарыялар, суулар ташкындады. Селден улам апрелде Ош облусунда, Талас облусунун Талас районунда, Жалал Абад облусунун Сузак районунда жана ушул эле облустун Нокен районунун Момбеков айыл аймагында Өзгө Чыгырдал режими киргизилген. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын Өзгө Чыгырдалдар министри Бообек Ажикеев 15 майда Жогорку Кеңеште өлкө аймагында болуп жаткан табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө маалымат берип жатып билдирген. Дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9,000 буйруса чогулду. Дагы $21,000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30,000 деп айтылган. Эми ошол $30,000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Кудай кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Сот эркин журналист Али Эргешевке өкүм чыгарды. Жалал Абад шаардык соту эркин журналист Али Эргешевке өкүм чыгарды. Жалал Абад облустук сотунун маалымат кызматы репортер KG'ге билдиргендей, шаардык сот Эргешевди бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 70,000 сом айыппул салган. Өкүм 24 майда чыккан. Эскерте кетсек, 2024 жылы 13 февралда Али Эргешев Манас аэропортуна туугандарын узатып барганда, ал жактагы адамды жүзүнөн тааныган камералардын жардамы менен милиция тарабынан кармалган. Милиция кызматкерлери аны Жалал Абадка алып кетип, журналист 48 саатка убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. 15 февралда шаардык сот Эргешевди үй камагына чыгарган. Милициянын маалыматы боюнча 2023 жылы 24 майда аларга Эргешевдин үстүнөн арыз түшкөн. Арыз жазган адам Али Эргешев ошол күнү Жалал Абад шаардык сотуна келип, имаратка кирип баратканда сот аткаруучунун талаптарына баш ийбей, кийип турган формасына асылып, погонун жулуп алганын билдирген. Ал боюнча журналистке бейбаштык беренеси менен иш козголгон. Милиция билдиргендей, Али Эргешев тергөөгө келбей жашынып жүргөнүнө байланыштуу шаардык сот аны сырттан камакка алуу чечимин чыгарып, журналист издөөгө алынган. Ал эми журналист Али Эргешев эч кандай мыйзам бузбаганын айтып, камалышын өзүнүн журналисттик иши менен байланыштырган. Ошондой эле ал издөөдө жүргөнү тууралуу кабары жок экенин айткан. Али Эргешев YouTube'дагы эл билсин долбоорун иштеткен журналист катары белгилүү. Ал өлкөдөгү тамактануучу жайларда санитардык абал, мамлекеттик мекемелердеги алешемдиктерди ачыктаган видеолорду чыгарып келген.
Өлкөнү сатып жатасыңар, сотто жооп бересиң. Парламентте 2 депутат уруша кетишти. Жогорку Кеңеште депутаттар Султан Байжигитов менен Балбак Төлөбаев каймайтышты. 27 майда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоору 2-окууда каралып жаткан. Ал мыйзамда ысык көл облусунда рекреациялык объекттерди чет элдик жарандарга сатууга уруксат берүү каралган. Талкуу учурунда депутат Султан Байжигитов бул мыйзамга каршы экенин билдирди. Ал рекреациялык объекттерге суулар, токойлор, тоолор кирерин айтып, бул мыйзамды демилгелегендер эс алуу объекттери менен бирге жерди сатууну көздөп жатканын айтты. Мыйзам долбоорун демилгелегендердин бири депутат Балбак Төлөбаев Кыргызстандын мыйзам боюнча чет элдиктерге жер сатууга жол берилбей турганын, аталган документ менен ысык көлдөгү объекттерди сатууга жана уруксат берүү каралып жатканын билдирген. Анын айтымында ысык көлдөн башка облустарда чет элдиктерге мүлктү сатууга уруксат берилген. Айжигитовдун өлкөнүн экономикасына колдоо көрсөтүү мейкенди сатуу жолу менен жасалбашы керектигин айтканда, анын сөзүнө териккен Төлөбаев Айжигитовду сотко берерин билдирип, ортодо кайма айтыш башталды. Эки депутат бири-биринин кадыр баркына доо кетирген сөздөрдү айтып, алардын кайма айтышуусу бир топко узады. Аягында ачууланган депутат Айжигитов мыйзам долбооруна каршы экенин айтып, комитеттин жыйынынан чыгып кеткен. Соңунда депутаттар аталган мыйзам долбоорун 2-окууда колдоп берген. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитети уран кенин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун карайт. 27 майда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети өлкөдөгү уран жана торий кендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун 1-окууда карайт. Министрлер кабинети даярдаган мыйзам долбооруна ылайык 2019 жылдагы уран менен торий кендерин иштетүүгө тыюу салган мыйзамды жокко чыгаруу каралган. Документтин маалымат негиздемесинде 2020-2023 жылдардагы окуялардын COVID-19 Россия менен Украинанын согушу, Россияга санкциялардын салынышы, инфляция кесепетинен улам учурда Кыргызстандын бюджетине киреше алып келе турган тармактар керектиги. Эгер уран жана торий кени иштелип сыртка сатылса, ал өлкө экономикасынын маанилүү бир бөлүгүнө айланарын жазылган. Ошондой эле документке өлкөдөгү уран менен торийди казып алууда заманбап технологиялар колдонулары, ага мамлекет байкоо жүргүзөрү жана бул иштер кен казып алуунун айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берери айтылган. Эсиңиздерге сала кетсек, 2019 жылы ысык көлдөгү Кызыл Омпол уран кенин иштетүү маселеси көтөрүлүп, андага коомчулук каршы чыккан. Аталган демилгеге каршы нааразычылык акциялары, жөө жүрүштөр өтүп, жыйынтыгында уран кени иштетилбей турган болгон. Аны утурлай эле парламент Кыргызстанда уран жана торий кендерин чалгындоого, казып алууга тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Ал эми быйыл Кыргызстанда мамлекет Кызыл Омпол кенин иштете турганы белгилүү болду. Бул тууралуу февралда президент Садыр Жапаров ысык көлдүн Тоң району жана Нарындын Кочкор району тургундары менен жолугушканда билдирген. Анда Жапаров Кызыл Омполдогу мамлекет өзү иштете турганын, аны уран кени эмес титаномагнетит кени деп атоого туура болорун, Кызыл Омполдогу урандын коркунучу жок экенин айткан. Бишкекте топ бала 5 жигитти сабап кетти. Шектүүлөрдүн экөө кармалды. Бишкекте топ бала 17-18 жаштагы 5 жигитти сабап кетти. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришкен. Окуя 25 майда болжол менен саат 20:00 12-кичи районунда болгон. Таяк жеген балдардын бири милицияга арыз жазып, аны жана 4 досун 6-8 бала сабап кеткенин билдирген. Белгилүү болгондой, аталган окуя андан мурдаараак сабаган балдардын биринин иниси менен сабалган балдардын бири уруша кеткенинен улам болгон. Аталган фактыга байланыштуу бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Бул ишке шектүү катары 19 жаштагы ДД жана ДУ аттуу жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда бул окуяга катышы бар башка балдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Милиция кошумча маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Жол эреже бузгандарды көрсөңүз 0777 102 102 номерине сүрөт видеосун жөнөтсөңүз болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол эреже бузуулар боюнча жарандардын кайрылууларын кабыл алуу үчүн 0777 102 102 WhatsApp номерин ишке киргизди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, аталган номер күнү түн иште жарандар жол эреже бузууларды, ошондой эле жол тыгыны жаралган көчөлөрдү сүрөткө же видеого тартып, аталган WhatsApp номерге жөнөтө алат. Түшкөн кайрылуулар боюнча жол милициясынын кызматкерлери тиешелүү чараларды көрүп, сүрөт видео жөнөткөн адамга жооп кайтарат. Бул демилге эл менен милициянын мамилесин тыгыз кылууга, коомдук тартипти жакшыртуу үчүн жасалууда деп айтылат маалыматта.
Кыргызстанда кумар оюндарын жарнамалоого уруксат берүү сунушталууда. Кыргызстанда оюн зогу ишкерлигин кумар оюндарын жарнамалоого уруксат берүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Сыдыков менен Гүлшаркан Култаева коомдук талкууга чыгарды. Мыйзамдын негиздемесинен кеп букмекердик конторалар жана тотализаторлор тууралуу болуп жатканын аңдоого болот. Демилгечилер оюн бизнесин жарнамалоо бул рыноктун ачык айкындуулугун камсыздап, мыйзамсыз иштеп жаткан букмекердик кеңселерден арылууга жардам берерин айтышууда. Ошондой эле демилге спорттук жана маданий иш-чараларга, ошондой эле бюджетке кошумча каржы тартууга мүмкүндүк ача турганын белгилеген. Мыйзамдуу жарнама индустриясы мамлекетке кумар бизнесин жана анын жарнамасын легалдаштыруудан экономикага кошумча салыктык түшүүлөрдү жана инвестицияларды алууга мүмкүндүк берет. Аны менен катар бул чөйрөдөгү бардык субъектилерди коргоого мүмкүнчүлүк алат деп жазылат маалыматта. Ошондой эле аталган мыйзам долбоорунда квалификациясы жок психологдордун кызматын жарнамалоого тыюу салуу сунушталууда.